Сауд Аравиясы Араб жарым аралындагы эң чоң мамлекеттердин бири болуп эсептелет. 33 миллион калкы бар өлкөнүн негизги киреше булагы мунайды тышка экспорттоодон түзүлөт. Мунайдын жалпы экспорттогу көлөмү 95%, ал эми өлкө кирешесинин 75%ын түзөт. Бул өлкөнүн көгүлтүр отуну биздин мамлекетке жетпейт. Бирок Кыргызстан менен Сауд Аравиясы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда тыгыз кызматташып келет. Эми эки өлкөнүн ортосундагы алаканын мындан дагы тереңдешине президент Сооронбай Жээнбековдун бул өлкөгө жасаган расмий сапары себеп болмокчу. Өлкө башчысы иш сапары менен Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун чакыруусу менен келип отурат. Эр-Рияд шаарындагы королдун хан сарайы. Президент Сооронбай Жээнбековду мына ушул жайда Салман бин Абдулазиз Аль Сауд жылуу маанай менен тосуп алды. Жогорку даражадагы мейманды тосуп алуунун бардык жөрөлгөлөрүнө мыкты деңгээлде камылга көрүлгөн. Мамлекет башчыларынын жолугушуусунун урматына эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Жолугушуулардын дээрлик бардыгы жоон топ делегациянын катышуусунда өттү. Кыргызстандан Сауд Аравиясына президентти коштоп тышкы иштер, каржы, билим берүү жана илим, өзгөчө кырдаалдар, айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация жана экономика министрлери, бир катар парламент депутаттары жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максат Ажы Токтомушов келишкен. Сауд Аравиясынын да расмий кызмат адамдары сүйлөшүүлөрдүн дээрлик бардык бөлүктөрүнө катышты. Кеңири курамдагы жыйында мамлекет башчылары саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Буга чейин ишке ашырылып жаткан долбоорлорго кеңири токтолушуп, мындан аркы мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн өзөгү болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен соода экономикалык, маданий гуманитардык, спорт, билим берүү жана илимий чөйрөлөрдө, ошондой эле социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатындагы бир катар документтерге кол коюлду. Кыргыз тараптан ага билим берүү жана илим министри, каржы министри, өзгөчө кырдаалдар министри, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчиси жана социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев катышты. Расмий иш сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясынын Борбор шаары Эр-Рияттагы Касыр мамлекеттик резиденциясында Сауд Аравиясынын Аш-Шура мажлисинин, башкача айтканда парламент төрагасы менен жолугушту. Тараптар анда эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын, анын ичинен парламенттер аралык алаканын өнүгүшү тууралуу маселеге токтолушту. Эске салсак, Сауд Аравиясынын парламент төрагасы ушул жылдын жай айларында Кыргызстанга расмий иш сапары менен барып, президент менен жолугушууда ага Сауд Аравиясынын королунун чакыруусун билдирген эле. Мажлистин төрагасы менен жолугушуу аяктаган соң өлкө башчысы Сауд өнүктүрүү фондусунун директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары, аткаруучу директору Халид Аль-Худайри менен соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Белгилей кетсек, Ислам өнүктүрүү фонду Кыргызстанда таза суу, жол курулуштары, социалдык мекемелерин куруу сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүп келет. Азыркы учурда таза суу боюнча 20 миллион долларга эсептелген долбоор Талас жана Баткен облустарында башталганы турат. Ал эми Чүй облусунда фонддун каражатына 375 орунга ылайыкталган жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Ошондой эле расмий иш сапарынын алкагында өлкө башчысы бүгүн Эр-Рияд шаарында Сауд Аравиясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин жаңы имаратынын ачылышын жасайт жана андан кийин бул өлкөдө убактылуу жашап, эмгектенип жаткан мекендештер менен жолугушмакчы. Кыргызстан менен Сауд Аравиясы диний кызматташтыкты дагы бекемдеп келүүдө. Сауд Аравиясы Мекке шаарына ажылык кылуу үчүн жылына Кыргызстандын 5000ге жакын жаранына квота берет. Президенттин расмий иш сапарында эки тарап тең буга чейинки түзүлгөн жана мындан аркы мамилени жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарууга кызыктар экендигин белгилешти. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Сауд Аравиясы, Эр-Рияд шаары.